бүгүнкү биздин айдоочулардын иш таштоосунун эң биринчи себеби мени эч себепсиз кызматтан четтетүүсү болду. Кызматтан четтетүү тууралуу буга чейин эч кандай бизди кабардар кылган эмес. Ошо менин ордума бүгүн менин ордума келе турган бала эртең менен чалды, бүгүн эртең менен. Кече күнү Илим Майрамбекович чакырды мени. Анан сизди убактылуу жумуштан четтетип атыптыр, ошо сиздин ордуңузга мен иштеп тур деди. Каяктасыз деп айтты. Мен гараждамын, кел гаражга дедим. Ал жигит келди. Ал жигиттин аты Адис Мамаев. Биз деле ошо КТРКда снабжение бөлүмүндө экономист болуп иштейт. Адис Мамаев жөнүндө айта кетчү нерсе, ал кишини Илим Майрамбекович өзү аэропорттон ала келген. Иштеп жүргөндө ала келген өзүнүн инилери болуп да. Анан ал киши келип, биякта гаражда эртең менен балдар чөгөлүштөрдү алып, машиналарын даярдап чыгып ачкан, жумушка чыгалы деп даярданып ачкан кез болчу. Анан ал бала келгенде айттым балдарга, мени убактылуу четтетип атат жумуштан. Менин ордумду ошо Адис Мамаев алып бара турган болот, убактылуу. Десем эле ошо балдарга ошол нерсе жакпай калды. Себеби мыйзам боюнча деле эң биринчи приказ чыгыш керек, чыгыш керек. Буйрук чыккандан кийин мени ошол Адис Мамаевди алып келип чакырыш керек дагы, тааныштырыш керек эң биринчи. Мен тааныштымды кол коюшум керек. Андан кийин ушул иш-чарага өйдө жактагы жетекчилерибиз келип, жамаатка келип өзүнүн түшүндүрүштөрүн жүргүзүп туруп, анан иш кылыш керек болчу да. Анан бул жактан ушундай эле сүзө качып келүү деген нерсе болуп кетти окшойт. Ошол нерсе ушу айдоочуларга жакпай калды. Буга чейин Илим Майрамбекович өзү бир келип гаражды көрүп кеткен. Бул гаражда бул автоунаалар эле эмес, бул жакта 3-4 склад бар да. Борбордук склад бар, Кыгымдык радио корпорациясынын склады бар. Андан сырткары декорация цехинин склады бар. Анан эксплуатация здания деп өзүнчө цех бар, ошол экинин өзүнчө склады бар. Алардын ачкычтары өзүндө, бизге эч кандай тиешеси жок. Анан келгенде ошолорго көбүрөөк претензия койгон да. Биз жака андай деле көп эме болгон эмес. Болгон ушу эмне үчүн жалбырак түшүп атат деген суроо болуптур. Мен өзүм иш сапарда болчумун нарында, ошо келген күнү. Мен орун басарым механик Дамир Исманов тоз болгон. Анан эми бул жалбырак азыр күздүн күнүндө түшүп атат десе, ушундай кызыктай суроолор берип кеткен. Эми баягы ошондой айтканда докопаться можно, досталба дейт го. Ушундай сыяктуу бир мамиле болду. Мен жактан эч убакта жумуштан ушу автоунаалар боюнча бир да жолу бир жолдо калып, чыгармачылык топ. Иш сапарларда канча болуп атабыз, көчмөндөр оюндарына мынакей 3 жолку көчмөндөр оюну ушу биздин автоунаалар тейлеп келди. Атайын чыгарылыш жана ПТС деп коебуз, ошол автоунаалардын баары ушу бизге карайт да. Ошолор тараптан эч убакта мындай бир бузулуп калып, баягы үзгүлтүккө учураган эмес эч убакта. Анан жөнү жок келип эле ушундай иш текшерүү иштерин кылганы дагы бул дагы бир күмөн болуп атат. Ошол комиссия түзгөн, жана текшерип кеткенден кийин комиссия түзгөн, 14-15 кишиден түшүп турган комиссия келген, алар текшерип атат. Эми ал комиссияларга дагы давление кылып атат. Себеби адамыбыз да угулат экен, айткан сөз. Анан ушу именно автотранспорт цехинин жетекчиси Абакировге заявление жазгыла, ошол эки жумуштан кете тургандай кылып, кынтык издеп, ошого тапкыла деп ушундай заказ болуп аткан иш да. Анан эми бул башкы директор тарабынан бул кысым деп эле кабыл алып атабыз биз. Эгерде чын эле өзүнө чакырып туруп, туура түшүнчөм ушундай экенбиз, биз кыргыздар ушундай турбайбызбы, тууган урут деген бар экен, бирөөгө сөз берип койдум эле, ошого ордунду беришиң керек болот десе, мен чын эле катты жазып туруп кетип калмам. Бул арттан кылган иш болгон үчүн биз ушундай ишке барып атабыз.